Саламатсыздарбы, бүгүнкү алынган жаңылыктардын кыскача топтому. 1 май ого атышуу кайрадан башталды. Тажиктер: кыргыздарга эч ким жардам бербейт, курал-жарак бар, кол салабыз. Максат Мамытканов чоң кызматка барды. Баткендеги абал: тажик тарап кечээ ачкан жолду кайрадан жаап салды. Айбар Султангазиев: вирус күчөйт, ооругандар өтө тесик менен көбөйөт. Чек ара кызматы: Тажикстандан чек араны көздөй аскердик техника келе жатат. Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. 1 май ого атышуу кайрадан башталды. Саат 11:30 карата мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги абал салыштырмалуу корч мүнөздө. Бул тууралуу УКМКнын мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулугу жана ЖМК менен байланыш бөлүмү билдирди. Тажик тарап 4 көчө аймагындагы жолду толугу менен жаап салгандыгы көрсөтүлгөн. Тажикстандын аймагындагы тажик-кыргыз мамлекеттик чек арасы багытында аскер техникасынын кыймылы катталды деп билдирди чек ара кызматы. Чек арада дагы бир окуя 28 апрелде Баткен районунун Көкташ айылындагы головной сөбөлүштүрүүчү пунктунун аймагында башталды. Ооз эки уруш мушташка айланды, тараптар бири-бирине таш ыргыта башташты. Андан кийин атышуу башталган. Булак ком пресс. Тажиктер: кыргыздарга эч ким жардам бербейт, курал-жарак бар, кол салабыз. Социалдык тармактарда тажик элинин кыргыздарды басып алабыз деп жаткан видео тасмасы тарады. Анда тажик эли кыргыздардын аркасында коргой турган эч ким жок экенин айтышкан. Биздин эң чоң душманыбыз кыргыздар. Аларга эч ким жардам бербейт, артында болуша турган эч ким жок. Биз тозотторуна чейин кырып таштадык, курал-жарак бар, эмне керек болсо уюштуруп берем. Бир телефон чалуу менен баары болот. Кол салабыз, силер коркпогула, бала чакаңарды карайбыз деп жатышат. Булак аргумент KG. Максат Мамытканов чоң кызматка барды. Максат Мамытканов менен Темирбек Асанбеков Евразиялык экономикалык комиссияда министр болушат. Бул туурасында ЭАЭКтин маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, алардын талапкерлиги Евразия экономикалык союзга мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары Казандагы отурумда колдошкон. Эми алардын талапкерлиги Евразиялык экономикалык жогорку кеңешке киргизилет. Мамытканов Олег Панкратовдун ордуна ЭАЭКтин Бажы жаатындагы кызматташы боюнча министри, Алим Асанбеков Эмиль Кайкиевич ордуна энергетика жана инфраструктура боюнча министри кызматы аркалашы мүмкүн. Эске салсак, Мамытканов менен Асанбеков 2020 жылы октябрь инкылабынын катышуучулары. Мамытканов азыркы президент Садар Жапаров өкмөттү жетектеп турганда бир нече ай вице-премьерлик кызматта турса, Асанбеков октябрдагы парламенттик шайлоого катышкан. Булак Назар Ньюс. Баткендеги абал: тажик тарап кечээ ачкан жолду кайрадан жаап салды. Бүгүн 1 майда саат 11:30 Баткендеги кыргыз-тажик чек арасында абал салыштырмалуу корч абалда. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда, тажик тарап 4 көчө аймагындагы жолду толугу менен жаап салды. Тажикстан аймагындагы чек арада аскердик техникалар жүргөнү байкалууда. УКМК бүгүн 1 майда саат 9:00 карата Баткен облусундагы кыргыз-тажик чек арасында абал туруктуу экенин билдирген болчу. Маалыматка караганда, өткөн түндө ого атышуулар болгон жок. Көкташ, Самаркандек, Арка 1, Арка 2 жана Борбордук айылдарында абал турукташты. Ош-Исфана жолунун жака өрүктөгү тилкеси жана 4 көчө жолу тазаланып ачылган. Ага чейин Баткен облусунун жетекчилиги Баткен облусунун башчысы Өмүрбек Суаналиев менен Тажикстандын Согди облусунун башчысы Раджаббой Ахмадзоданын сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында эки тараптан атайын комиссия түзүлүп, кырдаалды турукташтыруу боюнча ыкчам иш алып барылганын кабарлаган болчу. Маалым болгондой, эки тараптуу комиссиянын ишинин натыйжасында Баткен облусунун Тажикстан менен чектешкен аймагынан өткөн Ош-Баткен-Исфана жолунун 4 көчө жолу ачылып, каттам калыбына келген эле. Ошондой эле Тажикстан Баткен районунун Кызылбел айылында жайгашкан Кызылбел чек ара көзөмөлдөө өткөрүү жайы менен Тажикстандын Гулистон чек ара көзөмөлдөө өткөрүү жайынын аймагындагы куралдуу күчтөрүн аймактан алып чыгып кеткен. Булак турмуш KG. Айбар Султангазиев: вирус күчөйт, ооругандар өтө тесик менен көбөйөт. Учурда коронавирустун ар кандай штаммдары чыгып атпайбы, алардын бири-биринен айырмачылыгы жайылышы тууралуу айтсаңыз? Башка өлкөлөргө байкоос салсак, учурда эң көп жайылган 4 штамм бар. Алар британиялык, түштүк африкалык, бразилиялык жана индиялык штаммдар. Алардын ичинен британиялык, африкалык штаммдардын жугуу жолу күчтүүрөөк.
Булар 10 адамдын ичинен 5-өөнө жугуп калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ экен. Акыркы маалыматтарды алсак, индиялык штамм башкача мутацияланган дешүүдө. Башкача айтканда, ал вакцина алгандарга деле же антителасы барларга деле жугуп калышы толук мүмкүн экен. Индияда вирус күчөп, 4 мүнөттө бирден адам каза болгону маалымдалууда. Эксперт катары оорунун ал жакта мынчалык күчөп кетишинин себепкери деп эмнелерди белгилейсиз? Индиялык штаммдын мутациясы күчтүү болгон үчүн көпчүлүк адамдарга тез эле жугуп калууда. Ага кошумча биринчи толкун өткөндөн кийин Индиянын экономикасы да башкалардыкындай эле төмөндөп кетти. Ошентип аларда эрежелерди сактоо, карантин киргизүү деген нерселер жеткиликтүү каралган жок. Жыйынтыгында азыркы оор абалга кептелишти. Бизде вирустун мутацияланган учурун аныктоо мүмкүн болбой, анализдер Англия менен Россияга жөнөтүлүп жатпайбы? Ошону аныктоочу адистерди даярдоо, керектүү аппарат сатып алуу кыйынчылык жаратабы? Штаммдарды өзүбүздөн кароо үчүн лабораториялык жабдыктар болуш керек, алар абдан кымбат турат. Бизде болгон 2 аппарат бар. Алар аркылуу штаммдарды аныкташ үчүн реагенттер кымбат, даяр адистер жок, ошондуктан башка мамлекеттерге жиберип, аныктап алган арзан жана оңой түшөт. Май-июнь айларында вирус күч алары болжолдонууда. Былтыр дагы ошол учурларда күчөдө эле. Быйылкы учурда оор болоор айтылууда. Вирус сөзсүз күчөйт. Официалдуу түрдө көп катталбаганы менен үйлөрүндө ооруп жаткандар да аз эмес. Штаммдардын циркуляциясына жараша эпидемия өсөт. Эгерде азыр чет өлкөлөрдө жайылып аткан штаммдар бизде пайда болуп калса, анда ооругандар өтө тездикте көбөйөт. Менин божомолум боюнча ушул же эмки аптанын аяктарында ооруканаларда орундар жок болот. Ошентип убагында тиешелүү медициналык жардам ала албай калгандар көбөйө берет. Булак Азия Ньюс газети. Чек ара кызматы. Тажикстандан чек араны көздөй аскердик техника келе жатат. Тажикстан аймагында Кыргыз-Тажик чек арасын көздөй аскердик техника келе жатканы тууралуу маалым болду. Баткендин Тажикстан менен чектешкен аймагынан өткөн Ош Баткен-Исфана авто жолунун 4 көчүү жолун тажик тарап толугу менен жапты. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматы кабарлады. Саат 11:30га карата маалымат боюнча Кыргыз-Тажик чек арасында абал чыңалып турат. Тажикстандын аймагында Кыргыз-Тажик чек арасын көздөй аскердик техника келе жатканы катталды деп жазылат маалыматта. Баткенде 28 апрель күнү кечинде чыккан чыр түнү менен күчөп олтуруп эртеси дабыланган. Эки тарап бирин-бири көздөй ок атып, Кыргызстанда каза болгондордун саны 31ге жетти. Атышуудан 154 киши жабыркаган. Буга чейин эки мамлекеттин президенттери телефон аркылуу сүйлөшүп, учурдагы түзүлгөн кырдаалды тынчтык жолу менен гана чечип, үстүбүздөгү жылдын май айынын экинчи жарымында Душанбе шаарында жолугушуу өткөрүүнү макулдашкан. 1-2 май Кыргызстанда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Булак Спутник KG.